Жүктөмөктүгүн жүктөй бер. Сага окшогон эле адамдар отурат аякта. Бүт окшошсуңар. Особенно теги түштүк жактыктардын баары окшошсуңар. Силер кимге окшошсуңар айтайынбы? Силер Сокеге окшошсуңар. Кууш керек. Сен эле чачы берчи ошо мээримиңдичи. А силерде шакал силердеги окшогон шакалдарды тети яка сүргүнгө айдаш керек. Бакиевке окшотуп. Ошо силер Бакиевдин аркасынан кетишиңер керек. Силерди либо түрмөгө отуш керек, либо өлкөдөн кууш керек болду. Эки эле варианты бар. Сарттарды сен ишенбейсиңер, сасыган чириктер. Чири өлгөн чириктер. Сокенин артынан кууш керек силерди оптон барыңарды. Уктуңарбы? Чирик. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер. Амансыздарбы? Баарыңыздарга чет өлкөдө иштеп жүргөн бир туугандарыңыздардын, жердештериңиздердин атынан чоң салам. Урматтуу жердештер, бүгүнкү видео боюнча кайрылуу коюуга туура келип. Бул видео кайрылуу Садыр Жапаровго, урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүздүн тарапташтарыңызга түшүндүрүп, айтып, же болбосо видео кайрылуу кылып болсо дагы түшүндүрүү ишин жүргүзүп коюшуңузга туура келип. Өткөндө эле сөгүп, сагып, башка кылып, бүттүгүн ар жактан сөгүп таштаткан, сөгүп жаткан аңызында эми мейлдериңизде кече жакында союп кетем, өлтүрүп кетем, күйгүзүп кетем деп чыгышты, өрттөп кетем деп чыгышты. Аңызына дагы мейлдеп чыдаса, эми бүгүн бир аял чыгыптыр, интернетти дүң жарган көрдүңүздөр. Кайрыгүл Аманбаева эле ошондой аял чыгыптыр. Түштүк эли, силер сартсыңар, силер өз жок болушуңар керек эле. Силер ошо Сооронбайга кошулуп кетишиңер керек, жок болушуңар керек. Бардыгын түрмөдө чиртиш керек эле өзү. Силер түштүк эли сартсыңар. Силер Бакиев менен кошулуп жоголушуңар керек эле деген ушундай сөздөр менен чыгыптыр. Аны барыңыздар көрдүңүздөр. Эми шайлоо деп эле, эптеп эле эмне десе дагы мен шайласа болду деген темп менен барган туура келбей калат го дейм. Жогоруда отурган өкмөт башы Талант Мамытов мындайларга эмне көз жүгүртүүгө болбойбу, мындайларды кароого болбойбу? Обязательно биздин кандидат колдоп атты деп эле эч нерсе дебей койсо боло береби? Бул жерде элди экиге бөлбөш керек. Укук коргоо органдары эмнени карап атат? Ошол эженин жоопкерчилигин ким карайт? Бул жакта чыгып алып түштүк эли баарың сартсың, Сооронбайга кошулуп жоголушуңар керек эле деп атат. Баарың сартсың, Бакиевке кошулуп жоголушуң керек эле деп атат. Баарың түрмөдө чиртиш керек деп атат. Бул эмне деген көргүлүк, бул эмне деген колдоо? Ушундай дагы колдоо болобу? Ар ким өз тандаган кандидатты таза башка бирөө жамандап, сөгүп, сакпай колдосо болбойбу? Ошол боюнча Садыр Нуркожоевич, сизге эми кандай кылып кайрылуу дагы билбей калды. Ушу канча видео кайрылуу болуп атат, бирөөнө дагы же жооп жок. Күндөн күнгө жооп дагы болбой атат, күндөн күнгө булар күчөйүп эле кетет. Өткөндө эми сөгүп баштады эле, андан кийин союп кетем, күйгүзүп кетем, өрттөп кетем, үйүң өрттөп кетем деп баштады эле. Эми бүгүн болсо могу жерде бул аял чыгыптыр. Урматтуу, бул видеону көргөндөр болсо, ушул видеону поделиться кылып, көбөйтүп таратып коюңуздар. Может, балким жетип барар. Кантип эле жетип барбайт, бүт жака эле жайылып атат интернет. Бардык жактан эле чыгып атат, көрмөксөң ал отура берет экен деп бардыгы. Укук коргоо органдары мындай караса болбойбу ушул нерсени. Элди эки жака чыгарып туруп, кагыштырып коюп, тополоң кылдырып коюп отурбастан. Ар ким өзүнүн кандидатын колдой берсин, каалагандай вариантта бири-бирин сөгүп сакпай эле жөн эле ошол кандидатыңызды колдойсузбу? Ошонун жакшы жактарын айтып, реклама кылып, өзүнүн ошонун жакшы жактарын айтыңыздар, башкаларга азды бербестен. Аз эми могу жерде түштүк эле сарсаңар, силерди түрмөдө чиртиш керек, анан кийин Бакиевке кошулуп жоголушуңар керек эле, Сооронбайга кошулуп жоголушуңар керек эле дебестен. Урматтуу жердештер, урматтуу туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуну поделиться кылып көбөйтүп коюңуздар, сиздерден сураганчы.